Kamab эле ташташ керек, бири-бирин сыйлабаса жолдо. Дурус, жол бири-бирин сыйлаш керек. Бул Кудайдын жолунда ар кандай кырсыктар болуп атат, көрүп атасың. Бири-бирин сыйлабай, бири-бирин эме кылгандарды камап эле ташташ керек аларды. Жаш балдар көтөрө албайт, нерпи жука, сөз көтөрө албайт, сен булкунат, ал дейт, кетапты ал дейт да мындай машинаны. Кымбат уруп сагып өтүп кетет, катып айдапчы. Мен чакырып кетип элем бардыгын ошо сабырдуу болгонго. Башка бизде эч кандай неме жок. Жол талашып 5 минут болсо 5 минут кечиrak барасың, бара турган жерге. Талашчы эч немеси жок. Тыгын байланыш. Машина көп азыр. Тәртіпке чакырыш керек ошолорду. Как раз именно. Жолду жана карама каршы чыгып атпайт. Ошолорду караш керек. Кийин правый авария болуп атат. Правыйда эч кандай авария аз болуп атыр го. Основной жаш балдарда болуп атат да. Эми жол эрежесин бардыгы сактап жүрүш керек. Жолдо жүргөндөн бардыгыбыз кан жолдо жүрөбүз. Биринчиден. Ошол себептен бири-бирибизди жана кылыш керек, сыйлашыш керек жолдо жүргөндө. Ситуацияны караш керек да, эмне маселе болду ал жерде. Общем алганда бирок туура эле. Агрессивдүү болбош керек, сабырдуу болуш керек. Жол эрежесин так сактап, эгер кагышуу же жанагындай жол бербөө болсо, сүйлөшүп эле мындай неме кылса болот. Обязательно колдойбуз. Жолдо жүргөндө тартип менен жүрүш керек. Урушпаш керек, талашпаш керек. Бирок сен айткандай туура эле. Көп жерде уруш болуп, тартип бузуулар көп болот. Өзүбүздү тартипке чакырбасак, анда мыйзам аркылуу тартипке келишибиз керек да. Азыр мен ойлоп атам, жол талашуу бул өзү негизи адамдык касиеттин жоктугу болуп калат. Кантип эле бараткан жолуңдан кимдир бирөөгө атайлап тоскоолдук жаратып, бир жамандык кылайын деп ойлойт адамдарчы. Антип ойлонбойт эми кокустан айдап бараткан адам мүмкүн бир нерсеге алаксып калды же техникалык бир эмелерге, мүчүлүштүктөргө байланыштуу эмелерин жүрүү процесстерин акырындатып койгон болушу мүмкүн да. Анан ошончо эле сигнал берип эле, аркаңан сигнал берип эле, сөгүнүп, сагынып, ушундай бир жаман оосар адамдар көп, өтө көбөйүп кетишти. Чынын айтканда, буну эми биз өзүбүз тартипке келбесек, бир Кудайды ойлобосок, кичине өзүбүздүн ыйманыбыз менен болбосок, анан жөн эле адыраңдап эле бирөөнүн үстүнөн обу жоктон эле өзүңүн күчүңүн көрсөтө берсең, бул туура эмес. Туура мыйзам керек болсо, жанагы 10 000 сомду 25 000 сом кылып көтөрүп койсо боло берет. Өзүн кармай албайбыз, анан көбүрөөк төлөй берсин. Тиги экинчи жолу кайталангандан кийин айдоочулук укуктан ажыратуу бул дагы туура. Айдоочулук укуктан ажырап, жөө жүрсө, бирөөлөргө таксиге отуруп, ошолордун жанында жүрүп, баягы өзүнүн кылган туура эмес нерселерин көрсө, кичине тартипке келет да. Бизге карап коймо ону. Мен соң карап атасың. Көрүп атасың сен жакшы. Атасаң келип мен. Токто. Токто. Vurdunuz. Skoro çıktı. Sen vurgan yok. Sen başka sen vurup atasın. Ben bunu aldım. Aldım. Nereye gelip durup sen vurup atasın buna. Штраф салганы тупо туура эле. Мисалы сиз канча убакыттан бери жолдо жүрөсүз мына? Мен 80-жылдан бери. 80-жылдан бери ушул жолдо жүргөн учурда жанжалдашкан, агрессивдүү аракеттер жасагандар болуп калабы? Толуп атат. Азыр деле мурун деле барган, азыр деле бар. Ошолорду мыйзам менен тартипке чакырган туура болобу? Чакырсын деп атпаймынбы? Чакыргыла мыйзамга. Өзүнө жараша закон кабыл кылгыла, штрафты кабыл кылгыла. Мына азыр мен аксакал кишимин, азыр аксакалды сыйлабайт мишеде турган жаш балдар. Тең айтып, мушташып, даже сөгүшүп. Ошо биз унчукпай турабыз эми, аксакал болгондо эмне кылабыз эми? Булар айтышпайт.